Билим берүү тармагын реформалоо пландалууда. Өзгөртүүлөрдүн бири көп жылдан бери иштеп келген мектеп директорлорун ротациялоого байланыштуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында, жакын арада министрлер кабинетинде документке кол коюлуп, ага ылайык жетекчилер аттестациядан өтүшү керек. Жаңычыл мамиле жасаган жетекчилер гана мурдагы кызматтарында калат. Документке кол коебуз, баарын мамлекеттен чыгарабыз, аттестация өткөрөбүз. Жаңычыл көз караштагы адамдар алынат. 20-30 жылдан бери иштеген мектеп директорлоруна ротация болот. Иштелип чыккан өлкөлөрдө бир директор 5-6 мектепти жетектейт. Эгерде ал профессионал болсо, анда силерде ошондой иштесеңер болот. Мындай механизмдерди карап жатабыз. Көп жылдан тартып директорлук кызматты аркалап келгендердин арасында тааныш тамыр аркылуу иштеп келгендер жок эмес. Алардын билимин акыйкат текшерүүгө алуу жаңы кадрды бул орунга тартууга түрткү берет. Мектептин директору чындыгында мурдагы заманда ким эле акчасы болсо директор, ким эле акчасы болсо жогорку кызматтарда жүргөн. Азыркы мезгилде ушу бизге окшогон бейбечаралардын заманы келди. Кудай буйрукса, ошо эл ичиндеги көмүскөдө эч кимге билинбей жүргөн акчасы жок адамдар бийликке келип эл үчүн иштейт деген үмүт бар. Алмашсын директорлор иши боюнча пенсиядагылар пенсия жаштарга берсин, жаштар иштеш керек. Биз эми пенсияны жеп жата турганда немеге келип калдык? Бирөөнү жамандап, бирөөнү мындай деп эме кылганга биздин акыбыз жок да. Мындай туура сөздү сүйлөгөндө жаштарга берсин. Жаштар байкуштар баары көрүнгөн жакта жүрөт. Анан эне мээримин, ата мээримин толуп тентип талаага кетип атышат. Мектеп жетекчилеринин арасында 10 жылдап иштегени менен арасында жакшы иштеген билимдүүлөрү да бар. Алар айланасына билимдүү кадрларды чогултуу менен биримдикте иш алып барып, билим берүүнү көтөрүүгө салым кошуп келет. Азыр иштегендерим алар жана келечегин ойлогон. Мен эртең элдин алдында башымды көтөрүп жүрө турган болоюн. Эми азыр колунан келип атат, балам окутпай коет деп адам бетине айта албаса, эртең пенсияга чыккандан кийин чогуу отурушат, жакшылык, жамандыкты болушат. Анан айтат да, кече сен мынандай кылчу элең, тигиндей кылчу элең деп, анан баягы ыңгайсыз абалда калат. Эми көпчүлүктүн арасында айтып койсо, адамды сен мындай элең деп айтса жаман. Ошон үчүн ошолордун ойлогон адам, мен ойлойм, ошондой директорлор таза иштейт. Белгилей кетүүчү жагдай бүгүнкү күндө мектеп жетекчилерин дайындоо райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп келет. Учурда билим берүү тармагын реформалоо өкмөттүн да, коомчулуктун да көңүлүндөгү негизги маселелердин бири болууда. Бактыгүл Тешебаева, Жанызак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.